Мектепке 1-2 класска электрондук каттоо. Мектепке катташ үчүн азыр электрондук болуп атпайбы, баардык заман талабына ылайык баардык каттоолор кабыл алуу дагы электрондук болгон үчүн мектепке азыр түндүк аркылуу ата-энелердин ар бир ата-энеге түндүк аркылуу мындай мүмкүнчүлүк түздү да. Анан түндүктө болгондо жанагы ар бир ата-эненин өзүнүн жанагы каттоосу боюнча регистрациясы боюнча катталат да. Анын регистрациясы боюнча бир эле мектеп чыга берет. Ошо бир эле мектеп өзүнүн микроучастоктогу өзүнүн караштуу мектепке катталууга болот. Анан жок, ал мектепке катталбайт элем, башка мектепке катталам дей турган болсо, анда ал кадимки эле Google'га эле кирип эле мектеп деп жазат. Мектеп деп жазганда эле мектеп edu gov деп моундай системада чыгат да. Анан будан мектепке кабыл алуу муну басабыз. Анан бул жерге келгенде регистрация же болбосо вход в систему деп чыгат. Анан будан регистрация болот ата-эне. Регистрацияны басканда бул жерден регистрациянын ата-эненин пин номерлери, фамилия, аты жөндөрүн жазып толтуруп келип, анан регистрацияны басып коюш керек. Берде код келет, электрондук почтасын берге, паспорттарын жазды, телефонун жазды, электрондук почтасын жазганда получить код. Анан ал код келет электрондук почтасына. Ошол кодду берге терип, бул жерге өзү 6 сандуу цифраларды, паролду коет да. Паролду коюп туруп, бул жерге галочка коет, ооба мен макулмун дегениңечи жеке маалыматты кетүүгө. Анан регистрацияны басканда өзүнүн кабинетине кирип кетет да. Мен азыр өзүмдүн кабинетиме кирип көрсөтүп берейин, монтип ачып кетет да, кирет да. Бул жерде менин балдарым, жана мектепке кабыл алынган баламдын аты жөнү чыгат калат. Берде менин жеке маалыматтарым, анан мен пропискам боюнча мектептин аты чыгып калат да, мен кайсы мектепке каттала алам. Анан мен бул мектепке эмес, башка мектепке катталмакмын дей турган болсо, бул жерде менин маалыматтарым, менин балдарым жана өтүнмөлөр. Ушу жерин басканда бул жерден көк кнопканы басыш керек. Ошо Google'га эле кирип эле мектеп edu эмелер кирип атабыз да. Ошол жактан эле мынтип тандайт. Өзүнүн мисалы Талас облусу, Талас шаары. Анан бул жерден каалаган мектебин тандап, мисалы 4-үнчү мектеп окутуу тилин тандап, анан мери кошууну басып коет. Кайсы мектепке каттала турган болсо. Эгер орун жок болуп калса, бул жерде бош орундар деп турбайбы, мери 26-ны көрсөтүп аткат го. Эгер орун жок болсо, бош орундар 0 деп чыгып калат да. Ал жерде орун жок. Демек, ал башка мектепти тандаш керек болуп калат. Көпчүлүгү ата-энелер түндүктөн катталып атпайбы? Азыр түндүктөн башка да М-банк аркылуу каттоого мүмкүн. Азыр М-банкты ачып көрсөтүп коюн. М-банк, О деңгиден да ошондой эмеси пункт кошулду да. М-банктын сервисига кирет. Сервистен госуслуги. Анан бул жерде электронная запись в школу деп чыгат да. Бул жерден далее басып, анан бул жерге мектепке баруучу курактагы балдардын фамилиясы чыгып калат автоматтык түрдө. Ошол мектепке баруучу курактагы баланы монтип басканда, мен уже катталган балам чыгып атат да, зачислен депчи. Эгер катталбаган болсо, берге школа не выбрана деп чыга берет. Буну басып туруп, анан берден мектепти жанагы каттадык го бул жерден. Момундай болуп чыгат да. Ошентип ал тандап каттай алат М-банктан дагы. Электрондук каттоодон өтпөй койсо эмне болот? Эгерде электрондук каттоого турбаса, мектеп кабыл ала албайт. Анткени ар бир эмени электрондук кылып атпайбы, документтик иш алып баруулардычы. Анан ал электрондук каттоо аркылуу кирбесе, ал мектепти бүтүп атканда көөлүк ала албай калат да. Ошол себептен 1 классынан баштап электрондук каттоо аркылуу кириш керек. Эң биринчи кезекте ошо ата-энелер өзүнүн үйүнө, жашаган аймагына, пропискасына карап, ошо мектепке катталуусу керек. Эгер мектепте орун калбай калса, анда жакынкы, ошо үйүнө жакынкы мектептерде бош оруну бар болсо, ошол жерге катталуусу керек да. Негизи ошо 9 мектеп бар Талас шаарында. Анан 1 класс, 2 класс экөө кабыл алынып атпай параллель. Ошолго 1573 квота бөлүнүп берилген. Анын ичинен ошо 1435 бала катталып калды да. Ошо менен 138 орун азырынча бош орун бар. Ал эми булар ата-энелер
биринчи сентябрга чейин катталып жетишип калыш керек да, сөзсүз түрдө. Себеп дегенде уже сентябрда окуу процесси башталып калат, балдар да ошо программадан калбасын да. Анан ата энелерге кайрыларыбыз ошо эртелик ошо 1 сентябрга чейин жүрө бербестен эртерээк катталуусу керек да, зарыл. Мектепке кайсыл документтерди алып барабыз? Анан мектепке катталгандан кийин да балдар быйыл да жана паспорттун көчүрмөсү, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн алып барбайт. Ал автоматтык түрдө берден системадан түндүктөн байланган үчүн бияктан алыша болот да мектептерчи. Мектепке болгону жана ден соолугу тууралуу справкасын жана прививкасын алган китепчесин алып барыш керек мектепке. Болду, ошолорду эле тапшырыш керек да ата энелер. Эгерде ата эне баласын башка мектепке которууну чечсе, 2-класс, 3-класстагылар мисалы мектепке которуп келсе, алар мектепке барып эле арыз кол жүзүндө арыз жазышат мектептен, тиги мектептен бул мектепке которуп алууңузду өтүнөм депчи. Алар азыр 12 жылдыкка өтүү болуп атпайбы? Ошо 12 жылдыкка өтүүсүндө бул 1-2-класстар өтүп атат. 12 жылдыкка мурдак окуп жүргөн 1-класстар кадимки эле алар 11 жылдыктар. Биз быйылкы окуу жылында ошо 2 программа менен окутуп атабыз балдарды. 11 жылдык программа менен жана 12 жылдык программа менен экөө менен да. Анан ошо 11 жылдыкта программа менен келген балдарды булар электрондук каттоосу жок эле мектептин өзүнө барып арыз жазат. Орун бар болсо мектепте алар мындай кабыл алып, азыр электрондук күндөөлүк аркылуу алар окуп келген мектеби чыгарып коет, которуп келген мектеби киргизип алыш керек да ал окуучуну.